Туугандар, эгерде силер дагы ушундай Comfort Plus эконом машинаны алып таксиге чыккыңар келсе, бери таксопарктан кайрылып бересиздер. Номерин экранга, адресин дагы экрандын могул жерине жазып коем туугандар. Ошол адреске, ошол телефонго чалып, билип, кандай машиналар бар, канчадан, описанияга дагы калтырам. Өзүңөр дагы сурап билип, наличие автомобиль барбы, жокпу, ошолордан толук тактап алып бара бересиздер туугандар. Любой паркта иштей бересиздер, ал жерде машина алгандан кийин. Канча сомдо да иштей бересиңер кааласаңар. Ошондо жакшы условиялары бар. Андан кийин комментарийиңер болсо дагы туугандар машина берет. Барасыңар, сүйлөшүп отуруп, түшүндүрүп, ачык айкын мындай болгон ситуацияны болгон окуянычы. Ошондой кылсаңар, комментарийиңер болсо дагы машина берет туугандар. Так, починди алып келдим. Биринчи заказ 761 рубль болду. Москва Ситиге келип калдым. Жарым саатта алып келдим. 761 рубль. Москва Сити. Почин центриге болду го, почин. Так, дальше көрөбүз буйруса. Буйруса жакшы, биринчи заказды бир канча? Бир 15 мүнөттө күттүм окшойт. Ошондон кийин эле берди. Так. Туугандар, буйруса байгеге старт бердик. Кийинки айларда дагы мындан да жакшы байгелди ойнотмокчубуз. Андыктан могу көрсөтүлгөн канча сом парктын номерине чала бересиздер. Менин WhatsApp'ым, документтерди жөнөтүп, паркка кошуло бериңиздер туугандар. Барыңыздарга ийгилик. WhatsApp'та көрүшөбүз анда. Парктын комиссиясы аз, вывод моментально, любой время суток. Россия оюнчу болуп атабыз туугандар. Любой регион, любой город чала бересиздер, улана бересиздер. Ийгилик барыңыздарга. Туугандар, экинчи заказды алып келдим. 37 мүнөт. Чөткө жерге алып келдим. Мында центрге 37 мүнөт болду. 967 рубль болду экинчи заказ. Саат 10-дон 18 мүнөт өттү. Туугандар, жана Comfort Plus айдагандарда основномчу. Эми жана билбегендер бардыр да, ошолорго айтам да, жана Москва Ситиге келип алып эртең мененчи. Ошонун астында карап тура беришет да. Эртең менен колдон келишинче туугандар, третий кольцонун сыртыракта неме болсоңор, наоборот ишине барам дегенде центрге алып келесиңер. Кечинде центрде неме болуш керек. Центрден мощный заказдар берди, Москва Ситиден үйүнө кеткендер. Эртең менен карасам, чекелеринде пробка, Москва Ситинин ичинде жана немеде адам батпай калган да, Comfort Plus'тарчы. Ошого айтам, мен билбегендер болсо колдон келишинче эртең менен центрге алып келип таштасаңар дагы сразу чыгып кете берилет. Daha bir 5. zakaz oldu. 24 minut alıp geldim. 24 minut. Завершить. 692 рубльге geldim. Центрден МКаттын жегин алып чыктым. Так, дагы центрге түшүп кетсем, мен кай жерде турушты эле билбей калдым. Башым катып калды. Так. Кечки саат 5 болуп атат. Заработок 2321 рубль. Деп. Ладно, кечинде болуп калар балким, кечинде. Күтө турайын кичине. Отелден заказ алдым, Путилкага. Оң жактагыдан. Бир болсаңыз кеч киргенден иш жакшы болот окшойт. Здравствуйте. Добрый день. Путилково? Да. Хорошо. Daha bir zakaz daha alıp geldim. 49 minutta geldim деревня Путилковага. Деревня Путилково. Так, 980 рубль болду. 980 рубль. Saat 6:30. 3000 рубль болду заработок.
6 zakaz bir gün geçke. Tak, tuğanlar geç girip ketdi. Daha bir zakaz alıp geldim hazır. 6 ofiske şassaga. 21 minut alıp geldim. 633 rubl oldu. Tak, geç girip ketdi. Oy, 8'den 15 minut ötüp ketdi. Mındaç aytkanda her bir zakaz 1 saatte bir zakazın bolat okşayım. 1 saatte de emес, 2 saatte bir zakaz bolat eкен. 12 saat boldu, çıkkanına 8:30 boldu. 8:30'da çıkkam. 7 zakaz aldım. 2 saatte bir zakazdan kıldım. 3,5 ming rubl zarabat. Жақсы ümit kılıp turabız endi. Ertengden daha görüyoruz, erterak çıkıp. Tak, az daha bir zakaz aldım. Kayak aldım. Здравствуйте. Здравствуйте. Багаж не нужен? Так, 795, да? Наверное. Сейчас я попробую. Так. Вёшка деп. Son bir коттеджный поселокка келдим, туғандар. Вообще байлар жашайт, мында үйлөр дагы. Үйлөр дагы шикардос да вообще. Так, завершить 22 минутта келдим. Так, 22 минутка 515 рубль бериптир. Коттеджный поселок Вёшки. Мынакей монда сонун үйлөр бар да. Красота да үйлөрдүн бардыгы жомоктогудай, китептегидей. Жанагындай картинкадагыдай үйлөр да. Бүт бар. Шундай туғандар, кечки саат 9 болуп атат. Зарабаты канчага? Кичине бир 4000 оп калды окшойт да, 3900 болуптур. 13 саат дегенде. Так, заправка кылуулайын эле таксометр мененчи. Ото приоритетинде азыраак болуп атабы? 15 болуп атат. Жөз дегиле иш жок окшойт. Комфорт плюстагыда кандай болот экен, эми эртең комментарийден окуйм да. 1000 рубльдук бензин бар деп түгөндү да, мен 4000 зарабат болду. Ошо менен түгөндү. Айлана берип шаарды кечкеч. Всё, спасибо. Юху, юху, юху. Аэропорт Внуково заказалдым. Комфорт плюс менен азыр. Во, бүгүнкү күндө эң жырны заказ ушу болду го. Силерге көрүнүп атабы беке. Мындай телефон менен жарык кылып турайын. Каерден алдым айтайын? Петровско-Разумовскаядан. Петровско-Разумовскаядан Внуково 40 километр 54 минутта көрсөтүп. Где-то 1,5 миңге барсам керек азырчы. Внуковага. Вот деген ожак болсо жакшырак эле. Так, 42 минутта, 50 минутта ушундай келдим да. 1579 рубль болду. Что-то аэропортто адам кайнайт го, эмне мунун баардыгы? Депорт болуп атышабы, эмне эле? Че Россиядан качып кетип атышабы? Путкеден качып каяка барат булар? Так. Өчүрттү көрөлчү, өчүрттү. Обратно hem tezrak versek yine. Oldu, tamam. Так, өчүрт 1,5 saat deydi. Oy.
Comfort Plus 45 машина бар екен. Стоит, не стоит тұрғаны бұл жерде. Не қылсам? Өтіп бір заказ алып кетсем бе, үшінші олып қалды. 40 минуттай күтіп отырдым. Құдай жалғап, бұны одан беріп қалса. Мен күткенге жараша нормально заказ беріп өтірді. Но Киевский шоссе менен түшкенде МКАД тагына өтті. 14 километр 15 минут дейді. Ёбаны вот. Şimdi аэропортқа келгенде кирейинде өчүткө турсаң оң жағынан келіп қымчылып келе берет. Туғандар белдің бардығында тірлік бар ғой. Қандай түшінбейді бұлар. Вообще мен наружный месте нерв қылып жинді қыла тұрған болды. Шоқ водительдерші. Сөз езін тапса керек. Шереметова барсаң деле ошо, Внуково келсең деле ошо. Қымчылы өліш қаптанған келіп сайлы өрет, жалдыра кіріп кетейін жидей өрет, жана лөлінің балдарындай болды. Туғандар андай болбойды да. Барды өш тірлік қылайын, антауайын деп жүрет, андай болбой, өшітке тұрыш керек те, как положено. Жана төлем умниште төле жана айтып келе берген болбойды де, маға чыгылы. Bir gün ошентип атып bir жерде уруш мушташ чыгат, акырычы бирөө жаны чыккан, бирөө бир нерсемен чыгып, бир нерсемен бир чабат, лабойын талкалайт. Қарасаң бүтүл өзүзгүлөр да, бүтүл өзүзгүлөр. Кирип кетейин, өтүп кетейин. Андай болбойт тугандар, ачык эле мен просто нерв болуп кетесиң, мындай көрүп алып жанагычы. Тем более аз иш жокто, элдин баардыгы өчүт ошончо, машина ошончо. Өчүт менен кире бергиле, насыбын тере бересиңер да. Айтып атсаң дагы бирөө келет камчылып мыяктанчы. Так, ушундай тугандар. Ладно, азынан алалы дагы. Кенттен жаман жеткирели, ушундай тугандар. Анан көрөбүз канчага өрөт. Бүгүн ушу 15 саат жүрүп бир 6000 дей иштейт окшойт чагымда. Кеттик дальше. Ушу Внуковондагы стройкасы бүтпөдү. Здравствуйте. Так, bunu alıp taşladım. 790 rubl verdi. 14 minut sürdü. Так, 5680 rubl. O ровно 10 zakaz aldım. 15 saat degende. Ушундай тугандар. Бүгүн жакшы болбой калды иш. Өтө өкүнүчтүү. Барына шүгүр. Барына шүгүр кылабыз. Буюрса эртеңден жакшы иштер болот. Ушундай тугандар, барыңыздарга ийгилик. Видеодо көрүшөбүз. Домойдо коюп алып, секин жүргүзүп чөнөй.